Ош Берем телеканалында бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтому менен тааныштырып, студиядан Аяз Ташматов, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күндөгү негизги кабарлардан кыскача түрмөк. Кырсыкка учураган учактагы жүк туркиялыктардыкы болгон. Манас эл аралык аэропортунун кызматчылары пара алууга шектелип жатышат. Ошто кичи автобустар белгиленген мөөнөткө чейин иштебей жатышат. Кышында мөмө берген лимондун сырлары. Бишкектин четинде кулаган учактагы жүк туркиялыктарга таандык экенин транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов билдирди. Аны министр бүгүн өкмөттө өткөн маалымат жыйынында Манас аэропортунун жетекчилигине таянып ырастады. Вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абулгазиев териштирүү иштери бүтмөйүнчө жүк тууралуу эч кандай маалымат берилбестигин билдирди. Мурда учактын бортунда 85 тоннадан ашуун жүк болгону, аны Гонконгдон Стамбулга баратканы, Манас эл аралык аэропортунда май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн конуп жатканы кабарланган. Бирок Акт Airlines компаниясы учак Кыргызстанга жүк жеткирүү максатында конуп жатып кыйраганын билдирип чыккан. Учак Түркиядагы аталган компанияга таандык. Анын өкүлү бүгүн Бишкекке келгени кабарланды. Ал эми учактагы жүктөр камсыздандырылганы өкмөттүк жыйында маалымдалды. Маалыматтар караганда буга чейин аталган компаниянын учактары Бишкекке 52 жолу жүк ташкан. Алар 40-ка жакын жарандын өмүрүн алган кыйраган учактагы жүктүн чоо жайын так аныктап берүү талабын коюп жатышат. Бүгүн Кыргызстанда жума намазы окулган мечиттердин баарында учак апатында мерт кеткен журтташтарга атап Куран түшүрүлдү. Эскерүүнү өлкөнүн бүт аймагында өткөрүү буйругун муфтий Максатбек Ажы Токтомушев чыгарган. Шаар кыштактарда жума намазы окула турган 1221 мечит бар. Алардын баарына жардам кутуучалары орнотулду. Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгындагы кызматкерлер бир күндүк эмгек акысын жабыркагандарга жардам берүү максатында которуу чечим кабыл алышкан. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Манас аэропортундагы чек ара кызматчылары чет элдик жарандан $300 пара алган деп айыпталууда. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Тергөө учурунда чек арачылар чет өлкөдөн келген жарандын визасы жок болгондугуна карабай акча алып, чек арадан өткөрүп жибергендиги аныкталды. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси кызматтан кыянаттык менен пайдалануу, 313-беренеси акча өндүрүү, 305-беренеси кызматтык ыйгарым укуктан аша чабуу боюнча кылмыш иши козголду. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматы жагдай иликтенип жатканын билдирди. Бишкек шаарынын мэрлигине Өнүгүү Прогресс партиясына талапкер болгон Нурдин Абдылдаевдин арызын канааттандырбаган үчүн аталган партия борбордук шайлоо комиссиясын сотко берет. Өнүгүү Прогресс фракциясынын катчылыгына билдиришкенде Абдылдаев мэр шайлоо эрежеге ылайык өтпөгөнүн, шаардык кеңештин сессиясы убагында башталбаганын далилдеген документтерди жана видеолорду көрсөткөн. Добуш берүү бюллетендердин арасынан 7 кагазда эрежеге дал келбеген жазуулар болгону тууралуу маалымдаган. Андан тышкары атаандашы Албек Ибраимовдун тарапташтары уюштурган митинг добуш берүүчүлөрдүн эркине басым жасоо катары баалуу сунушу айтылган. Арызды БШК 18 январда карап канааттандырган эмес. 11 январдагы шайлоо жыйынтыгында шаардык кеңештеги 45 депутаттын 29 Албек Ибраимовду, ал эми 12 Нурдин Абдылдаевди колдошкон. 2 депутат баарына каршы болгон. Ибраимов КСДП фракциясы баштаган көпчүлүк коалициядан, Абдылдаев оппозициядагы Өнүгүү Прогресстен сунушталган. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев кол койгон жарлыкка ылайык Бейшембиев Эрик Кайдарханович Кыргыз Республикасынын Пакистан Ислам Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Баткен шаардык кеңештин депутаттары Мамыр Рахимовду кала мэрлигине шайлашты. Бүгүнкү добуш берүүдө 31 депутаттын 31 КСДПдан көрсөтүлгөн Рахимовду колдоду. Оппозиция сунуштаган Гапар Али Матказиев утулуп калды. Матказиев буга чейин мэр болчу. Баткен шаардык кеңешинде КСДП жана Республика Ата журт фракциялары көпчүлүк коалицияны түзгөн. Оппозицияда Өнүгүү Прогресс, Кыргызстан жана Жаңы Дуур фракциялары калды. Маршруттук каттамдар белгиленген мөөнөткө чейин иштебей жатышат. Шаар тургундары кыш мезгили келгенден бери 9га чейин каттамдары токтоп калгандарына нааразы. Бул маселе жаратып жаткан каттамдардын иш тартиби кандай болууда? Анын тиешелүү кызмат өкүлдөрү көзөмөлгө алуудабы?
Сымбат Абдакимова кичи автобустардын түнкү каттамына сар эсеп салып көргөн. Шаар тургундарынын айтымдарында караңгы кирген убактан тартып кичи автобустардын саны азая баштайт. Мындан улам шаар тургундары жумушун эрте бүтүрүп, же кечкисин көчөгө чыгууну токтотушкан. Азыр кечки саат 20:00 болгон чагы, бирок Ош шаарынын Борбордук көчөсүндө жүргүнчүлөрдү ташыган бир дагы кичи автобусту кезиктире албадык. Шаар тургундарынын айтымында бул көрүнүш кыш келгенден бери башталган. Ал эми жумушуна байланыштуу аргасыз кечке чейин иштөөгө мажбур болгон жарандар үйүнө кайтканда 18:30 убактысында да 1 саатка чейин автобус күтүп, натыйжада такси кызматы менен кетүүгө туура келет. Мен күнүгө эле кеч чыгам жумуштан. Бирок баягы күн жылуу убакта 9-10га чейин иштейт эле маршруттар. Азыр болсо күн суук болгондон баштап саат 6-дан кийин, даже 6:30-дан кийин жок болот. Көбүнчө такси менен кетишке туура келет. Эч ким көзөмөлдөй атат окшойт. Мен как раз ушу транспорт министрине айтайын дедим эле. Чындачы эмнеге чейин саат 9-га чейин каттабайт. Бир жылдары саат 8-ден кийин 10 сом болсо 20 сомдон кылып койгон. Ошондой болсо деле жакшы болмок, 20 сом менен кетип калмакпыз. Эреже боюнча жүргүнчү ташуучу унаалар кечки саат 9-га чейин иштеши керек. Күнүнө Ош шаарында 650-дөн 700-гө чейин кичи автобустар каттамга чыгышат. Бирок күндүзү гана, кечкисин мына мынтип бирин серин гана кичи автобусту көрүүгө болот. Андыктан жүргүнчүлөрдү ташуучу унаалардын белгиленген мөөнөткө чейин иштебей жаткандыгы шаар тургундарынын нааразычылыгын пайда кылууда. Эрте токтоп калып атат маршруткаларчы. Ошону бир аз мындай бригадирный же болбосо мына төмөндө иштеп аткан мэрияга жолугуп айтыш керек, эмнеге булар эрте токтошот. Чоң автобустар жок, алар эрте токтойт. Алар келбейт, эрте токтойт. Мен масалан мана азыр деле интерес ярым саат турайлар шу жерде, жок автобус. Битамда таксиге түшүп кетяппыз да. Вообще иштемейапты. Шопур биlan урушуп ам кеттик. Биз каалаган вактыбызда жүрөбүз деди. Эл 9 жүрөт да. Если договор 9 эмес, 9 иштеш керек. Компания зависит этет башкы эмес линиясынан. Кечкисин көрүүгө зар болгон кичи автобустар күндүзү жолдордо унаа тыгынын пайда кылган чоң бир күчкө айланат. Айрым айдоочулары белгиленген мөөнөткө чейин иштебей жаткандыктарын моюндашат. Айтымдарына караганда сууктун күндөрү жүргүнчү аз чыккандыктан түшкөн киреше күйүүчү майдын да наркын актабай калат. Ал эми кээ бир каттамдар эл жок көчөлөргө бөлүнүп кеткендиктен иштеп жаткандыгыбыз көз жаздымда калып жатат дешет. Эми биз саат ак буран жээги менен ким болот? Мисалы үчүн күндүзү болбогон адам күндүз деле болобу, болбойбу? Мен саат 9-га чейин балдарды иштегиле деп атам. Ак буран жээге салгандан бери ал жакта адам деле болбой жатат, билбейм. Жол акы дагы арзаныраак, 10 сом. Хотя бы школьниктер эми кичине 5 сом болгондо, ошондо да кичине жүргөнгө мүмкүнчүлүк болобу деген ой. Ош шаарындагы кичи автобустардын баары учурда жеке менчикте. Бирок алар каттамга туруу үчүн Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин каттоосунан өтүшөт. Демек келишимдин негизинде дал ушул ишкана кичи автобустардын каттамын көзөмөлдөп турушу керек. Жүргүнчүлөрдү ташуу саясатын колго алган адистердин айтымында маршруттар жай мезгилинде эртең менен 6:10дон каттамга чыгып, кечки 10:30га чейин иштеши керектиги көрсөтүлгөн. Ал эми кыш мезгилинде эртең менен 6:50дөн каттамга чыгып, кечки саат 9да иш убактысы бүтөөрү белгиленген. Эмне үчүн көрсөтүлгөн график иш жүзүнө ашпай жатат деген суроо менен аталган кызматка кайрылганыбызда, алар эч кандай эреже бузуу катталбай жаткандыгын, жарандардан бир да арыз түшө электигин билдирди. Биринчи булар өздөрү чыгарат. ОСОНун жетекчилери ошол жерде бригадирлер 6:20дан. Өздөрүнүн графиги бар. 6:20дан кээ бири 7:10до чыгат. 6:20дан чыгып, кечке чейин биз да контролдойбуз мунучу. Кечинде диспетчерлик пункттар бар да, ошол жерден контролдоп турабыз. Кайсы маршрут кайсы маалда токтоду. 7:30дан кечки саат 9га чейин, кээде 8:30-9га чейин иштейбиз. 7 специалист бар да. Кичи автобустардын каттамын көзөмөлдөө үчүн атайын бригада чыгып текшерип турат. Саат 9дан кийин гана жумуштан кетебиз. Баары укмуштуу да иштеп жатат деген менен айдоочулардын айтымында 9га чейин жумушта отуруучу диспетчери саат 6да эле үйүнө кетет. Уже диспетчер уже 6-дан кийин кетет уже. Мен мага өзүмүз вакытты кылып туруп, вакыт кылып туруп. 5 минут, 6 минут, 7 минут жабыса узак келсе 10 минут кыламыз. 10 минутка чейин өзүмүз кетебиз кечинде. Кечинде уже адам жок да менде уже. Hiç ben 6'da kep göreyim mi diyor, hiç kim yok hocam bana. Жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги менен айдоочулардын сааты 2 башкабы айтоор ушинтип эки тарап 2 башка жооп берди. Жашоочуларга баардык ыңгайлуулуктарды түзүп берүүгө болгон аракетибизди көрүп жатабыз деген Ош шаардык мэриясына маселе боюнча кайрылдык. Бирок тилекке каршы маселеге байланыштуу жергиликтүү бийлик кандай чараларды көрүп жатат, маалымат ала алган жокпуз. Сымбат Абдакимова, Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары.
Кыргызстанда төрөт көбөйгөнү менен ара төрөлгөн балдардын да саны азайбай келүүдө. Мындай маалыматты Ош облусунун энеликти жана балалыкты коргоо бөлүмүнөн билдиришти. Адистер ымыркайлардын ара төрөлүшүнө энелердин кайдыгерлиги себептешет. Ара төрөлгөн наристелердин салмагы 2 килограммга жетпей жана 5-6 айлык кезинде төрөлөт. Айына жетпей төрөлгөн балдардын көбөйүшүнө эмне себеп? Кесиптешим Жусупбек Кошмат уулу кызыгып көргөн. Ооруп балда төрөт үйүнө келген 22 жаштагы Майрамкан ымыркайын айына жетпей операция аркылуу төрөгөн. Айтымында кош бойлуу кезинде көп оор жумуш жасаган. Андыктан ден соолугуна күч келип ай күнүнө жеткен эмес. Учурда эне жана баланын абалы жакшы. Шишип өзүм эме өтүп кеттим да. Аябай эле келсем больницага келсем бөйрөктөн отказ берип, уже белок көбөйүп кеткен экен бөйрөгүмдө. Ошко дешти. Анан ошо күнү ошко келдим, түнү менен эметишти. Ошо жакшы, да ошо жакшы эмес. Дарыгерлер ара төрөлгөн наристелердин арасында тубасы дүлөй, азистер көп болорун эскертет. Дээрлик көбү өмүр бою майып болуп калуу коркунучу бар. Айына жетпей төрөлгөн ымыркайларды төрөт үйүндө атайын аппараттардын жардамында жашап кетишине шарт түзүлгөн. Ушул жерде баланы карап чыгарып берүүгө аракет кылып жатабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле кислородко муктаж бала, баланы давление менен кислород берип өпкөсүн ачканга жана энесинин сүтү менен өзү бала эме албайт. Ушундай зонд менен балдарды тамактандырабыз. Энесинин сүтүн саап келип, бир аз болсо дагы энесинин сүтүн беребиз. Ушундай эрте төрөлсө дагы эне сүтү менен баланы карайбыз. Кош бойлуу учурда психикалык жактан жабыр тартуу, оор жумуш жасоо, үй бүлөдөгү чыр-чатак жана өнөкөт оорулар ымыркайдын ара төрөлүшүнө алып келет. Кыздардын турмушка даяр болбой туруп, жаш кезинде турмушка чыгуусу да маселени күчөтүп жатат дешет адистер. Айына жетпей төрөө жана оорукчан балалуу болуунун алдын алуунун жолу кош бойлуу аял саламаттыгына көңүл буруп, дарыгердин кеңешин алып турушу керек. Негизинен ушул үй бүлөнү пландаштырууга көңүл бурса, себеби үй бүлөнү пландаштырып көпчүлүк аялдарыбыз бир жылдан төрөгөндөр бар, 2 жылдан төрөгөндөр бар. Негизги ушул идеалдуу деп 3 жыл интервал менен төрөгөн. Ошол учурга 3 жылдын ичинде аялдын ден соолугу толук калыбына келет. Анан өнөкөт ооруларды текшеришип, алдын алып, дарыланып, үй бүлөнү пландаштырса, баары жакшы өтмөк да. Белгилей кетсек, Ош облустук төрөт стационардык мекемесинде өткөн жылы 7000ге жакын бала төрөлгөн. Анын 500дөн ашыгын ара төрөлгөндөр түзгөн. Акалатчандардын айтымында ара төрөлгөн ымыркайлардын басымдуу бөлүгү чарчап калат. Андыктан адистер болочок энелердин ден соолугуна жакшы кам көрүүнү сунушташат. Жусупбек Кошмат уулу, Тайыр Аматжан уулу, Ош Прем жаңылыктары. Ош шаардык патрулдук милициясы кала ичинде тонировка аталышындагы рейд уюштурушту. Республикалык деңгээлде демилгеленген иш-аракет 3 күнгө созулуп, мыйзамсыз түрдө унааларын караңгылаткан айдоочуларга айып пул салышты. Рейдтин жүрүшүнөн биздин чыгармачыл топ да барып күбө болуп кайткан. Үстүбүздө жылдын 18 январынан 20-сына чейин өлкө аймагында машинесинин алдыңкы жана каптал терезелерин караңгылатып, мамлекеттик белгиси жок жүргөн автоунааларга каршы тонировка аталышындагы рейд уюштурулду. Тонировка боюнча. Еще тонировка жок. Мынау тонировка турбайбы мынау? Мүмкүн эмес. Мынау тонировкага мисалы мүмкүн эмес. Алдыма бакпой. Мынау дагы стекло. Ак жүрүш керек, таза жүрүш керек. Иш-чаранын жүрүшүндө патрулдук милиция алгач Масалиев көчөсүнүн четинде турган бул жол тандабасты текшерүүгө алган учурда айдоочу унасын токтотуп коюп, өзү белгисиз тарапка кетип калды. Патрулдук милиция бул терезеси караңгылатылган автоунаанын мамлекеттик белгисин чыгарып алып кетишти. Арадан бир нече убакыт өткөн соң жогорудагы автоунаанын айдоочусу мамлекеттик белгиси жок калган машинесин айдап милиция кызматкерлеринин жанына келип, менин номеримди эч себепсиз чыгарып кетипсиңер деп сүйлөнө баштады. Тонировка жок болсо, кайсы тонировканы туктасаңыз? Ана эми болуп тонировка жок болсо, кайсы тонировка түшүнбөй атам. Аны сүйлөп келдим го. Законы эле иштейбиз. Айдоочу автоунаасынын тонировкасын сыйрып коюп, менин машинемдин терезеси эч качан караңгылатылган эмес болчу деп таанып кете жаздаган учурда биздин чыгармачыл топ ага башта тартылган тасманы коюп берди. Анан ал машинесин өзү эмес иниси айдап жүргөнүн айтып, терезесин караңгылатканда өзү эмес иниси экенин айтып жатты. Анакini көтөрүп токтотуп коюптур дагы. Чыксам тонировкасы жок да. Номери жок. Билбейм, тонировка жок. Башка каякта өзү? Чыкам шаарда эле. Чакырчы мени. Ошол айдап койгон жакта.
Албайлап көп емес. Акырында бул айдоочунун машинесин аябай анчасына коюп, административдик протокол толтурулду. Асам тонировканы каякта качан чечтим, ошону неге жазбай? Тонировканы мен көргөн жокмун, көргөн жокмун, жазгам. Андан соң Ленин жана Абдыкадыров көчөлөрүнүн кесилишинде да терезеси караңгылатылган автоунаа кармалганы жөнүндө маалымат келип түшүп, ал жерге барган учурда айдоочу машинеси заводдон чыкканда ушундай чыкканын, атайын караңгылатпаганын айтып актанып жатыптыр. Эгер заводдон караңгылатылып чыккан терезе болгон күндө да Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2016 жылдын 30-июнундагы номер 363 токтомунун негизинде административдик протокол толтурулуп, айып пул салынат. Негизинен бул көчөдөгүлөр заводскойдо тонировка кылып алып атышат, аны өздөрү жасап туруп, бул заводскойдо бизге доказать этип өзүн доказать этип атат, ал туура эмес. Ал кандай чара болгон учурда да кандай кылышкан убакта да биз закондун чегинде 228 административный кодекстин 4-часть боюнча 2000 штраф административный чара колдонуп 2000 штраф салабыз. Ош шаардык патрулдук милициясынын башчысы Айжигит Зикиров бул рейдтин жүрүшү туурасында өз оюн төмөндөгүдөй билдирди. Атайын айнектерди карай турчу кичинекей чакан ишканадагы кызматкерлер менен дагы тийиштүү иш-чаралар жүргүзүп жатабыз. Тилекке каршы азыркы учурда кээ бир автоунаалар атайын заводдон даярлап келген айнектер менен жүрүшөт. Булар менен метрология жана стандартизация борборунун негизинде ошолордун атайын лицензияларынын кагаздарын тиешелүү кагаздардын негизинде аларды текшерүүгө бизге мүмкүнчүлүктөр болуп жатат. Терезени караңгылатып алып, автоунаа айдоо акыркы учурда көпчүлүк жаштар арасында модага айланып барууда. Бирок мына ошол тонировканын кесепетинен бир эмес, бир нече адамдын өмүрүн алган кандуу жол кырсыктар да катталып келүүдө. Ал эми кезек дүйнөлүк кабарларда биз менен чогулуңуздар. Италияда кар көчкү алдында калган 30 киши табыла элек. Жергиликтүү бийликтин маалымдашынча, алар дагы деле дайынсыз. Бийлик алар набыт кеткен болушу ыктымалдыгын айтууда. 18 январда жер титирөөдөн уланган кар көчкүнүн алдынан 2 адамдын сөөгү табылган. 19 январда кечке жук 2 киши куткарылганы кабарланды. Дайынсыз жоголгондордун ичинде Ригопиано мейманканасынын кызматкерлери жана тургундары бар. Издөө иштерин жүргүзүүгө аба ырайынын катаалдыгы тоскоол болууда. Акыркы күндөрү бул аймакка 5 метрлик кар күрткүсү түшкөн. 18 январда Италиянын борбордук бөлүгүндө күчү 5,4 балга жеткен жер титирөө болгон эле. Акыркы бир нече айда эле жер титирөө Италияга көп жоготууларды алып келди. Август айында болгон силкенүүдөн дээрлик 300 киши өлгөн. Адам укуктары боюнча Европа соту ЮКАСтын акционерлерине 1,9 миллиард евро төлөп берүүгө Орус өкмөтүн милдеттендирген чечим чыгарган. Орусиянын конституциялык сотунун төрагасы Валерий Зоркин Орус өкмөтүнө аны төлөөгө жол берген чечимге 19 январда түшүндүрмө берип жатып, Страсбург соту Орусиянын сот системасындагы конституциянын артыкчылыгын четке кага албайт жана анын чечими орус жарандарынын укуктарын бузат деди. Европадагы адам укуктары боюнча сот Орус өкмөтүн компенсация төлөөгө милдеттендирүү менен жарандарга жумшала турган каражаттарды башка буруга мажбурлаган деп айтылат конституциялык соттун чечиминде. Михаил Ходорковский башында турган ЮКОС мунай компаниясы бириндетилип аукцион аркылуу сатылган. Ходорковскийдин өзүнө финансылык мыйзам бузуулар боюнча 2003-жылы айып коюлган. Ал 10 абакта отуруп чыкты. ЮКОСтун мурунку акционерлери компания мыйзамсыз таратылган деп 2004-жылы Орус өкмөтүнө 98 миллиард доллар доо койгон. Орусия президенти менен анын айланасындагы атка минерлер үчүн эксклюзивдүү оорукана курулууда. Бул тууралуу Орусиянын медицина чөйрөсүндөгү булактарына шилтеме кылып Reuters агенттиги билдирди. Маалыматка караганда оорукана советтик мезгилден бери жогорку кызматтагы атка минерлерге медициналык кызмат көрсөтүлүп келген борбордук клиникалык оорукананын аймагындагы 3 кабаттуу корпуста жайгашат. Жаңы оорукана болгону 10 кишиге ылайыкталып, президент, премьер-министр жана алардын айланасындагы өзгөчө жакын адамдар гана пайдалана ала турган байланыш системасы менен жабдылат. Долбоор дээрлик 3 миллиард рубльге бааланууда. Президенттин иш башкармалыгы Reutersке жөнөткөн кат жүзүндөгү жообунда оорукананын курулуп жатканын ырастап, ал Путиндин айланасындагы адамдарды гана эмес, жүздөгөн мамлекеттик кызматтагы атка минерлерди тейлей турганын белгилеген.
Бүгүн АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп президенттик кызматка киришет. Анда Трамп менен бирге шайланган вице-президент Майк Пенс дагы ант берет. Иш-чарага кызматтан кетип жаткан президент Барак Обама жана вице-президент Джо Байден үй бүлөлөрү менен катышат. Андан сырткары АКШнын мурдагы президенттери Джимми Картер, кичүү Джордж Буш, Билл Клинтон жана анын президенттик шайлоодо Трамптын атаандашы болгон жубайы Хиллари Клинтон да чакырылган. Ант берүү аземинин алдында Дональд Трамп Арлингтон көрүстөнүндөгү белгисиз жоокердин мүрзөсүндө гүлчан бар коюп, Вашингтондогу майрамдык концертке барды. Биз Американы бириктирип, аны кайрадан бардыгы үчүн улуу мамлекет кылууну каалайбыз, деди Трамп концертте сүйлөп жатып. Вашингтондо коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө. Шаар борборундагы 8 шарчы метр аянтты 28 000 полициячы курчап, аны айланта тосмолор орнотулду. Ал ортодо Кошмо Штаттардын борборунда, ошондой эле Нью-Йорк жана башка шаарларында жаңы президентке каршы массалык нааразылык акцияларды өткөрүү пландалууда. Түркмөнстанда президенттикке талапкерлерди каттуу аяктады. 12 февралда өтө турчу шайлоого 9 талапкер катталды. Алар эл менен жолугушууларын улантууда. Түркмөнстанда биринчи жолу шайлоого 3 саясий партиянын өкүлдөрү жана демилгечи топтур жылдырылган талапкерлер катышат. Мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлашкандай, алардын бардыгына шайлоочулар менен жолугушуу, телекөрсөтүү, радио жана гезит журналдарда пикир билдирүү боюнча бирдей мүмкүнчүлүк берилди. Түркмөнстандын мамлекеттик телеканалы президент Курбангулу Бердимухамедовдон башка бардык талапкерлердин шайлоо программаларын жарыялады. Президенттикке 3-чү жолу аттанып жаткан Бердимухамедов былтыр декабрда эфирдик убактысын башка талапкерлерге берерин айтып, сөз сүйлөөдөн баш тарткан. Өлкө башчылыгы мелжеп жаткандардын программаларынын максаттары, азыркы президенттикинин айырмачылыктары айтылган жок. Жергиликтүү байкоочулар шайлоого 3 жума калса дагы калк арасындагы болгон кызыкчылык жок экенин билдиришүүдө. Былтыр сентябрда кабыл алынган жаңы конституцияга ылайык президент 7 жылга шайланат. Эл аралык уюмдар өлкөдөгү шайлоо жарыянын дайыма сындап келишет. Казакстанда Sot Oil Construction компания мунай сервис компаниясынын жумушчуларынын ачкачылык акциясын мыйзамсыз деп тапты. Жумушчулар көз карандысыз кесиптик кошуундар конфедерациясын жоюуга каршы чыгышкан. Компания акцияны мыйзамсыз деп таануу, ачкачылык жарыялагандар отурган имаратты бошотууну талап кылып, сотко арыз менен кайрылган. Сот жумушчулардын акциясын мыйзамсыз деп таап, аны токтотуу, кесиптик кошуун кеңсесин дароо бошотуу чечимин чыгарды. Компаниянын ички тартиптерин аткаруу талабы боюнча ич-ара чечишүүнү өкүм кылды. Мындан тышкары жумушчулар сот чыгымына кеткен 2269 теңгени өндүрүп берүүгө милдеттендирилди. Мунайчылар көз карандысыз кесиптик кошуун конфедерациясын каттоону сурап, 5 январдан бери ачкачылык акциясына чыгышкан. Жума башында нааразы болгондордун саны 400гө чейин жеткен. Соттун чечимине канааттанбаган тарап 1 ай аралыгында доо арызы менен жогорку инстанцияга кайрылса болот. Тажикстанда дүйшөмүнүн жаңы башкы планы даярдалып, өкмөттүн кароосуна жөнөтүлдү. Бул тууралуу Тажик өкмөтүнүн алдындагы курулуш жана архитектура агенттиги билдирди. Жаңы башкы планга ылайык 2040 жылга чейин дүйшөмүнүн аянты Рудаки районунун эсебинен 9,5 миң гектарга кеңейтилет. Ошондой эле суу, электр энергиясы жана жылуулук менен камсыздоо системалары жаңыланат. Агенттиктин маалыматы боюнча жаңы парламенттик комплекстин долбоору аяктап, жакында курулушу башталары күтүлүүдө. Президенттин аткаруу аппаратынын имараты бузулат. Адистер анын пайдубалы эскирип, заманбап талаптарга жооп бербей калгандыктан аныкташкан. Мекеме шаардык мэрия аткаруу аппаратынын имаратына убактылуу көчкөнүн, жаңы башкы план бекитилгенден кийин борбордук акимчиликтин кайсыл жерге жайгашаары чечилерин билдирди. Дүйшөмүнүн башкы планы советтик архитекторлор тарабынан өткөн кылымдын 80-жылдарында иштелип чыккан. Ирандык спортчу бодибилдер аял машыгып жаткан жеринен майкачан селфи кылган үчүн түрмөгө түштү. Бул туурасында РИА Новости Daily Mail басылмасына шилтеме кылып билдирди. Аялдын кыска жеңдүү футболка менен түшкөн сүрөтүн мамлекеттин мыйзамдарын бузгандык катары баалашты. Басылма аял күрөө акча төлөй албагандыгы үчүн учурда түрмөдө отурганын билдирди. Иранда аялдар башына жоолук салынбаса да жалаңачтанып жүрөт деп эсептелет. Мына сырткары коомдук жайларда колу буту ачык жүргөнгө тыюу салынган. Аялдын аты жөнү аталган эмес, бирок жергиликтүү басылмалар бул ирандык бодибилдинг менен алектенген Ширин Нубахари деп божомолдоп жатышат. Кытай Эл Республикасынын калкы Гонконг жана Макао административдик райондорун кошпогондо 2006 жылдын аягында 1 миллиард 382 миллион адамга жетти. Бул туурасында Кытайдын мамлекеттик статистика комитетинин маалыматы билдирди. Бул мезгил ичинде өлкө халкынын саны 8,9 миллион адамга көбөйгөн. Өткөн жылы көз жумгандардын саны 9,77 миллионго жеткен. Ал эми жынысы боюнча алганда халктын 708,15 миллион эркектер, 674,56 миллион аялдар экен. Кытайда ошентип орточо эсеп менен 104,98 эркекке 100 аял туура келет. Бул өлкөдө өткөн жылы шаардагы элдин саны арбып, айылды пааналагандар кыскарып кеткен.
Кытайда компаниялардын бири өз кызматкерлерин күнүнө 10 миңден кем эмес кадам шилтөөгө милдеттендирди. T-Journal маалымдагандай ички буйрук Чунцин шаарындагы технологиялык фирмада чыгарылды. Анын кызматкерлери кадам эсептөөчү уюлдук тиркемеге туташууга мажбурланды. Мындай чара эмнеге карата көтөрүлгөнү айтылбайт, бирок бир себеби кечке отурбастан физикалык көнүгүүлөрдү жасоого түрткү берүү болушу мүмкүн. Орусияда официант кардар унутуп кеткен 4 миллион рубльды кайтарып берди. ТАСС маалымдагандай окуя Барнаул шаарында болду. Эң ири рестораннын биринде достор унааны сатып алууну белгилеп жатышкан. Алар кеткен соң официант акчага жык толгон баштыкты таап алган. Кардар туруктуу келип жүргөндүктөн анын аты жөнү боюнча баштыктын ээси чакырылды. 15 мүнөттө келген эркек жоготууну байкабай калганын билдирип, ыраазычылык катары официантка 20 миң рубль таштап кетти. Акыркы 11 жылда Реал алгачкы жолу эң кирешелүү клубтардын рейтингине сүрүлдү. Анын ордуна Манчестер Юнайтед басты. Бул тууралуу Sky Sports маалымдайт. Ага таянсак, англиялык команда былтыр ийгиликтүү демөөрчүлүк келишимдердин аркасында 690 миллион еврого жакын киреше тапкан. Экс-лидер Реал дароо 2 позицияга артка сүрүлүп, 3-орунга жайгашты. Анын жылдык кирешеси 620 миллион еврого теңелген. Мадридтик клубтан алдыга озуп кеткен каталониялык Барселонада 200 миң еврого көп акча жана 2-орун. Ош шаарындагы жылуулук электр станциясынын жамааты кышкы мезгилге карабай өстүргөн лимондордун түшүмүн терип жаткан учур. Субтропикалык климатта өсүүчү цитрустук өсүмдүк болгон лимонду биздин климатта кандай тартипте өстүрөт? Негизи лимонду кандай шартта багып, анын мөмөсүн алыш керек? Гүлмайрам Рахманбердиева айтып берет. Кыштын кычыраган суугуна карабай мөмөсүн жайнатып жаткан жемиштер бар. Бул албетте күнөсканада өсүп жаткан лимондор. Жаңы көчүрүлгөнүнө 2 жыл эле болгонуна карабай лимондун бул көчөтү мөмө ала баштаган. Адистердин айтымында лимондун түшүмдүүлүгү аны отургузуунун эрежелеринин сакталышына байланыштуу. Мондай болуп шактарын алып аткан лимонубуздун ылдый шактарын биз мондо жерге көмөбүз, мына көрүп турасыңыздар. Бул лимон жерге көмгөндөн ошол көмүлгөн жеринен биз суу куюп, анча-мынча дарыларды берип карап турабыз. 20 жылдан бери бул өсүмдүктү карап, аны чоңойтуп, мөмөсүн алып келген Абдывали Жолдошов лимонду кароодо оңой иш эмес дейт. Ар түрдүү зыяндуу корт кумурскадан сактап, чоңойтуу үчүн зарыл болгон минералдык заттарды колдонуп туруу керек. Мында өзүнүн вактысында бере турган ширеге каршы, башка ооруларына каршы өзүнүн дарылары бар, ошолорду беребиз. Жер семиргичтерди берип турабыз, анча-мынча баягы өзүбүздүн кык, кара тупурак анча-мынча түктөрүн жумшатып, чабыш керек. Мына азыр көрүп турасыңар, тиги эмнеде баарын обрезка кылып атабыз. Азыр мына азыр лимон бүтөйүн деп калды, бүткөн дүптөрүн обрезка кылабыз. Лимон субтропикалык климатта өскөн цитрустук өсүмдүк. Лимон жылуулукту сүйгөндүктөн бизде жөнөкөй учурда бышпай калат. Толук 1 жыл ичинде бышкан жемиш биздин шартта, күнөсканада гана өстүрүлөт. Бирок анын ичин өтө ысытып туруу зарыл эмес. Бир 6 градуска чейин, 5 градуска чейин лимон тоңуп калбайт, мындай эмне болот? 4-5 градуста тоңбойт лимон. Анын ичи температура мына азыр көрүп турасыңар, 20, 18, 20, 25 градуска чейин лимонду кармайбыз биз. Ушундай көлө, мындай ысык кармаштын деле ончо эле эмнеси жок. Ушу вакытында суу коюп, вакытында ошо эмнесин карап турса эле болду. 5 сотук жерге 15 түп лимон эгилет. Бир түп 15-20 жылга чейин өсө берет. Болгону алардын мөмөсү азайып, өсүмдүк картайган сайын мөмөсү кичирейип кете берет. Андыктан ар 15 жылда өсүмдүк түбүн жашартып туруу зарыл. Учурда бул жердеги лимондордун түшүмү бышып, жыйналып жаткан кез. Дагы 10-15 күн аралыгында лимондор гүлдөй баштайт. Ал эми чоңдугу лимондордун көлөмү мына мындай деңгээлге чейин чоңойгон. Өсүмдүктүн ар кандай сорттору бар. Учурда бул күнөсканада 2 сорту өстүрүлүп келет. Теплицада 2 түрлүү лимонубуз бар. Бул гирфрут деген сорту, өзүнүн калды бул. Бул сорт эмнеси менен айырмаланат? Бул тиги сортко караганда чоң. Кээ бирөөлөрү мына көрүп турсаңар жарым килограммга чейин жетип калат. Негизи лимон дүйнөнүн жылуу өлкөлөрүндө, Индия, Мексика сыяктуу мамлекеттерде өстүрүлөт. Аны өзгөчө сасык тумоого каршы жана башка дар-дармектерди жасоодо, кулинарияда, суусундуктарды даярдоодо кеңири колдонулуп келет. Каражат берүү жагын карасак, ар бир түбү 50 килограммдын тегерегинде мөмө берет. Килограммы болсо орточо эсеп менен 200 сомдон сатылат.
Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Берем жаңылыктары. Январ айынын соңында Таеквондо WTF боюнча өлкө биринчилиги өтөт. Бул тууралуу Жаштар иши, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги кабарлады. Маалыматка ылайык, спорттук иш-чара 28-29 январда Манас университетинин спорт залында өткөрүлөт. Анда юниорлор менен 15-17 жаштагы өспүрүм кыздар жана балдар күч сынашат. Аталган спорттук иш-чарада эркектер 54 килограммдан 74 килограммга чейин, кыздар 46 килограммдан 62 килограммга чейинки категорияда күч сынашат. Ал эми өспүрүмдөр 44 килограммдан 67 килограммга чейинки салмактагылар арасында атсалышат. Мелдеш аталган спорттун түрүн жайылтуу жана улуттук курама командага мыктыларды тандап алуу максатында өткөрүлөт. Аны Жаштар иши, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жана Таеквондо WTF ассоциациясы уюштурууда. Алматыда өтө турган бүткүл дүйнөлүк кышкы универсиадага Кыргызстандан 10 спортчу барат. Таймаштар 29 январдан 8 февралга чейин уланат. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги билдиргендей, тоо лыжасынан Евгений Тимофеев жана Максим Гордеев, лыжа мелдештен Тарел Жаркынбаев жана Кундуз Абдыкадырова, биатлондон Николай Матвеев катышат. Сноубординг боюнча Тимур Губаев, Евгений Кузьмин, Алексей Вакурин жана Павел Вакурин, муз бийинин Кристина Бедросова күч сынашат. Студенттердин таймашы саналган универсиадага 2000ден ашуун студент келери кабарланган. Оюндар Алматыда универсиада өтө турган аймактагы 8 объектте уюштурулат. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган кабарлар топтоо менен тааныша алдыңыздар. Ал эми алдыда ММКда эмне кеп жана аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныша аласыздар. Амандыкта болуңуздар.